Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ve ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп жаткан розоңуздарды кабыл кылсын, жана окуп жаткан таравих намаздарыңыздарды Аллах Таала кабыл болгон намаздардын, ибадаттардын катарына кошкон болсун. Амин я раббал аламин. Кадыр түн тууралуу айтып келе жатканбыз, орозо тууралуу сабагыбызда. Мына ушул сабакты улай дагы кадыр түн тууралуу айтабыз. Кадыр түндүн ошол жашыруун болуп коюлуусунун, жашыруун кылынуусунун себеби эмнеде? Буга эми хадистерди келтиребиз. Убада ибн Сабит радыйаллаху анхудан риваят кылынат бул хадис. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге кадыр түндүн убактысын билдирүү үчүн чыкты. Кайсы түндө, Рамазандын кайсы түндө кадыр түн убактысы, мына ушуну билдирүү үчүн, билдирип коюу максатта чыкты дейт. Ошондо мусулмандардан эки киши жанжалдашып, бири-бири менен урушуп калышты дейт. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен силерге кадыр түндүн убактысыны, ошол кайсы түндө экендигини билдирүү үчүн чыктым элем. Бирок баланчы менен баланчы жанжалдашып, урушуп, ошол урушканы себебинен урушуп калып, бул түндүн убакты туурасындагы илим менин эсимден көтөрүлүп кетти" дейт. Эми бул силер үчүн ажа эмес, бул силер үчүн жакшылык болсо эле дейт. Бул түндү 29-чу, 27-чи жана 25-чи түндөрдөн издегиле деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул хадисти имам Бухари рахимахулла риваят кылган экен. Кээ бир риваяттарда кадыр түндү акыркы 10 күндүктөн издегиле деген экен. Рамазандын акыркы 10 күнүнүн, ошол акыркы 10 түнүнөн, акыркы 10 күндүктөн издегиле дейилген экен. Бир хадиске ылайык, бир риваятка ылайык. Ушул хадис кадыр түндүн убактысыны унутууга ошол жанжал себеп болгондугуна далалат кылат. Жана имам Бухариде келген хадис эки мусулмандын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдында жанжалдашып калгандыгы себебинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кадыр түн унуттурулду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эсинен чыгып калды, кайсы түндө экендиги, убактысы эсинен чыгып калды. Мына ушул хадис эки мусулмандын себебинен кадыр түн пайгамбарыбыздан унуттурулгандыгына далил, ушуга далалат кылат. Сахих Муслимде Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят кылышынча, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ушундай дейт: "Түшүмдө мага кадыр түндүн убактысы билдирилди" дейт. Кайсы түндө экендиги, кайсы убакытта экендиги билдирилди. Соң менин аялдарымдан бирөөсү мени ойготкондо кадыр түндүн убактысын унутуп койдум дейт. Бир кадыр түндүн убактысын унутуп койдум дейт. Бул биринчи хадиске ылайык эки мусулмандын жанжалы себеп пайгамбарыбыз унуттурулду. Экинчи хадиске ылайык, мына имам Муслимде жана имам Ахмадтын риваятына ылайык, аял ошол түшүндө пайгамбарыбызга кайсы убакытта экендиги кадыр түн билдирилди. Аялдардын бирөөсү ойготуп жибергенде пайгамбарыбыз унутуп калды. Бул хадис эки хадисте мына ушундай келди. Эми бул эки хадисти мындай бириктирип түшүнө турган болсок, кандай түшүнөбүз? Хафиз ибн Хажар рахимахулла айтат: бул кадыр түндүн убактысын унутуунун башка бир себеби дейт. Эми бул ошол эки жолу кайталанган болушу мүмкүн бул нерсе дейт. Ага көрө Абу Хурайранын хадисинде ошол Абу Хурайранын хадисинде болсо түштө болгон, пайгамбарыбызга түштө билдирилип атат. Ал эми ойгонуу себеп бул унуттурулуп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эми
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламга түшүндө билдирилип атат, ойготкондо унуттурулуп атат пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам. Эми бул ошол пайғамбарыбызга түшүндө билдирилди. Ойготкондон кийин эки мусулман жанжалдашты дейт. Мына ушул эки себеп болгон дейт. Эми ошол унутуу себеби бир аздан кийин болушу мүмкүн. Муну Хафиз ибн Хажарга көрө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндө билдирилип атат кадыр түн. Андан кийин аялдары ойготкондон кийин анан бир аздан кийин эле эки мусулмандын жанжалдаштагандыгын угуп туруп, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол себебинен унутуп калып атат дейт. Ошол биринчи себеби түшүндө билдирилдиби? Түшүндө билдирилгенден кийин аялдары ойготту, бирөөсү унуттурулду. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби бир аздан кийин дагы эки мусулман жанжалдашып калды, бири-бирине урушуп атат. Пайгамбарыбыз аларды ажыратам деп мына ушунун себебинен дагы унуттурулуп калды дейт. Мына ушул нерсе. Эми мындай айта турган болсок, кыскасы бул Аллах өзү билүүчү. Эми мусулмандар көбүрөөк ибадат кылуулар үчүн, көбүрөөк ушул Рамазандын акырында көбүрөөк сооп ажыр соопторго жетүүлөр үчүн мына ушундай жашырып коюлган себеби хикматы мына ушул болсо керек. Эми Аллах алам мына ушул акыркы 10 күндүктө уктабай аз болсо дагы бир ибадат кылып, Аллахка сажда кылып, руку кылып, аракет кылып калсак иншаллаху таала мына ушул түндүн жакшылыгынан баарыбыз рызкыланып калган болобуз иншаллаху таала. Эми бул кадыр түндүн ошол жашырын кылуусунун хикматы эмнеде? Хафиз ибн Хажар рахимахулла айтат, уламалар айтат дейт. Адамдар ошол кадыр түнгө жетүүлөрү үчүн мына ушул кадыр түндөгү ибадаттарда, кадыр түндөгү ошол жакшылыкка жетип ошол ибадат кылуулар үчүн бул нерсе жашырын кылынды дейт. Эгер мындай кылынбаганда ошол жыл сайын 27-синде чогулгандай эле ошол түндө чогулуп коет элек дагы, анан калган күнү эч ким ибадат кылбай болуш керек. Эми көпчүлүк адам намаз окубай коюш керек болуусу мүмкүн да. Мына ошондуктан бул жашырын кылынгандыгы себеби күн сайын акыркы 10 күндүктө издеп отуруп биз мына бүгүн болуп калышы мүмкүн, бүгүн болуп калышы мүмкүн деп түндү уйкусуз өткөргөнгө аракет жасайбыз жана ибадатка аракет жасайбыз. Жана мына ошентип бир түнгө коюп койгондо ошол күнү гана чогулуп, ошол түнү гана ибадат кылып тарап кеткен болор элек. Ошондуктан көбүрөөк жакшылыктарга жетүүбүз үчүн, көбүрөөк ибадат кылуубуз үчүн мына ушундай кылынган деп кээ бир алымдар айтат. Эми Аллах алам. Эми кадыр түндүн белгилери. Кадыр түндүн белгилерин баяндаган далай хадистер бар. Көптөгөн хадистер бар. Ошол хадистердин ичине сахихтерин келтирейин. Кээ бир хадистер бар, өтө эле заиф хадистер бар, токума хадистер бар. Кичине мындай кадыр түн тууралуу же бир шарият илимин окуганда, бир маселени укканда кичине бул хадис заифпы же сахихпи, мына ушуга көңүл буруп туруп, андан кийин ошол хадиске амал кылуу керек. Биринчи, ошол кадыр түнү ысык да эмес, суук да эмес, болбогон бир орточо, ошол бир ачык болгон бир аба ырайы болот экен. Ысык эмес, суук эмес, орточо аба ырайы болот экен. Жабир ибн Абдулладан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мага түшүндө кадыр түнү кайсы түндө экендиги айтылган эле, соң унуттурулдум" дейт. Кадыр түндү акыркы ошол 10 күндүктө жашырылган дейт, Рамазандын. Ал ысык да эмес, суук да эмес, бир ачык болгон, бир булутсуз болгондой ачык болгон, бир жагымдуу бир түн дейт. Бир жагымдуу түн болот да. Эми экинчисиден дагы бир кадыр түндө таңында күн шооласыз чыгат, нурсуз чыгат, кызарып чыгат. Зир ибн Хубайштен риваят кылынат, биз айттык: "Эй Абул Мунзир, Убай бин Кааб, кадыр түнү эмнеси менен ажыралып турат?" деп сурадык ушул сахабадан. Ал киши айтты: "Аллах небиси саллаллаху алейхи вассалам айткан белги же аламат менен ажыралып турат" деди.
Ошол күнү күн чыгып жаткан убакытта мындай карасаңыз көзүңүздү албайт, көзүңүздү камаштырбайт. Мындайча айтканда көзүңүздү албайт күн. Күнгө мындай эле тиктей аласыз, карай аласыз да. Шооласыз болбойт дейт да. Күндүн нуру мындай тийбейт, адам көзүн албайт. Мына ушундай белгилери болот экен. Эми бизде кээ бирлер кадыр түндө бир куш бар дейт да. Ошо түндүн бир окумунда учуп өтөт. Ошол кушту барып туруп ким кармап алса алтын болуп калат деген ушундай жомокторда айтылып кеткен да. Анан кээ бирлер ошол кушту карап отурат, асман тияк бияка карап, азыр эме деп, ал болбогон нерсе, андай нерселер жок. Ага бир заиф хадис дагы жок, ага бир токума хадис дагы жок болуш керек ал нерсеге. Бизде кээде ошол бир куш учуп өтөт, бир Лайлатул Кадр деген бир куш учуп өтөт бир. Ошону карап алмасаңар алтын болуп калат колуңда деп айтылган нерселер бар да. Бул нерсе акылга сыйбаган нерсе, болбогон нерсе. Ошондуктан мындай нерселерге көңүл бурулбайт, мындай нерселерге алынбайт. Эң негизгиси акыркы 10 күндүктө ошо уктабай аракет кылып эле дуа кылып, намаз окуп, Куран окуп, дуа кылып туруп койсок, иншаллаху таала буга жетишкен болобуз, иншаллаху таала. Анан кээ бирлер бүгүн күн нурсуз чыкты, тигиндей чыкты, мындай чыкты деп тартышкан ушул мына 23-ндө точно болду. Же бирөөсү чыгат 25-ндө точно болду деп. Кээ бирлер чыганда 29-ндө точно болду деп. Аллах алам, бул нерсе жашыруун нерсе. Балким болгондур 25-и, балким болгондур 23-ü. Балким алдыдадыр азыр. Муну Аллахтын илимине таандык нерсе экен. Эң негизгиси пенде ибадат кылып калуусунда. Мына ушул түндүн жакшылыгына жетип калуусунда. Ушул жеңиш, ушул эме. Аллах алам, саллаллаху аля Мухаммадин